Саламатсыңарбы? Алдыңыздарда Сапар ағай. Бүгінгі сөйлей тұрған мәселе су. Жеңі жоқ айтқандай, адыр-адыр аққан су, бар жоғына жаққан су, бүткілелді баққан су дейді. Су жөнінде айтмақшымын азыр. Біз азыр мына Кирипте жүреміз. Кирип айылында, Параканда. Общий айылда, Нокен айылы бойынша 1200 қожалық бар екен, бардығын қошқын. Ошоның 300-үне әрбір үйге ушундай су түшүптүр. 400 октябрь ай içinde бүтүрмөкчү. Муну Кыяз Айтбаев, Жаштар уюму, Аксакалдар уюму, Нокендиктер жана ошондой эле биздин спикерибиз Талант Мамытовдун жардамы менен биргелешкен түрдө ишке ашат экен. Эми силерге суу жөнүндө кичине айта кетейин. Караңыздар, мына агып жаткан суу, муну менен канча огороттор сугарылат, канча помидор пышат, мөмө пышат, элдер таза түшүм жейт. Бул дагы ден соолук, элдин ден соолугун ойлоо. Эми мына масы жөнүндө айтмакчымын да, бизде 700 эмес, бизде суу чыкпаган 1000ден ашык түтүндөр бар. Урматтуу депутаттарыбыз, мурунку болгон, азыркы боло турган депутаттарыбыз, айыл жаштары масынын, айыл аксакалдары. Мен муну азыр көзүм менен көрүп айтып атамын. Келгиле, мамлекет кишине бербей, өзүбүз дагы топтолуп биргеликте суу чыгарып алайлы. Мына карасаңыз 24 саат ушинтип суу чыгып турса жаманбы? Булар айына 200 сомдон төлөшөт экен. Бир айына 200 сомдон ашыгыраак төлөйт экен, 200 сом. Мына биз дагы ушинтип биргелешип суу чыгарып алайлы деген ойдомун. Мен азыр атайын Кирипке келдим. Азыр эми депутаттарыбызды ойлоп, бурунку Нокен районундагы канча депутаттарыбыз болду. Бирөөсү дагы ушинтип суу чыгарып бербеди. Бирөө дагы даже ойлонуп койгон жок. Şu масылыктар 30 жылдан бери суубуз жок. Элестетип атасызбы, 30 жылдан бери мен ушундай аккан сууну көрбөдүм. Муну масылыктардын бардыгына сурасаңыздар айтып берет. 30 жыл суусу жок деген жашайт. Даже Африкадагыларга 30 жылдын ичинде суу чыгып кеткен. Азыр ушу Айтбаев, Кыяздын пикирлерин колдонуп, биз дагы өзүбүзчө жамаат болуп, биригип суу чыгарып алганга аракет кылайлы. Мен бул жерде Айыл өкмөт, акимди жамандагандан алысмын. Алар өкөтең жаңы келди. Бирок мен бүгүн бардык жерди кыдырып келдим, суу чыгарса болот экен. Мына Талант мырза, спикерибизге кайрылып кетет элем. Урматтуу Талант мырза, сизден сураныч. Бизге дагы мүмкүн болсо, колуңуздан келсе, şu Мас айылына 30 жылдан бери бир тамчы суу акпаган үйлөр бар. Бир тамчы суу. Жардам бериңиз. Şundan пайдаланып, Абдалиев Мекинге айтып кетмекчимин. Мекин, жогорку трибунада микрофондордо сүйлөп атасың. Сүйлөгөнүң жакшы. Ошону эми практически аракет кылайлы. Şu Масы сенин айылың укам. Жардам бер сен дагы. Бизге суу чыксын. Мына карагыла. Азыр көрүп, чынын айтсам, ыйлагым келип атат. Ыйлагым келип атат. Ушундай жаштарга рахмат дегим келип атат, мына Кыязга окшогондорго. Кыскача айтканда 30 жыл суу чыкпай калды. Эми ишене турган адамыбыз да калбай калды. Сиздерден сураныч. Мейкин, Талант мырза, бизге суу боюнча жардам бериңиздер. Бул мен элдин атынан дагы айтып атам. Себеби суу чыкпагандардын атынан айтууга туура келди. 30 жылдан бери бир тамчы суу көрбөдүк. Бир тамчы сууга зар болдук. Сиздерден дагы бир жолу суранып кетем. Бизге сууга жардам бергиле. Канча десеңер элдер көтөрүп берейличи. Көчөмө-көчө азыр көрдүм. Көчөмө-көчө каналдарды казып элдер бири-бирине сууну өткөрүп атышат. Айына 200 сом төлөйт экен. Биз деле макулбуз. Ушуга жардам бериңиздер. Бир топтолуп акчасын беребиз. Же болбосо бизди тааныштыра турган адамдарыңар менен тааныштыргыла. Биз өзүбүз аракет кылайлы. Мен өзүм лично аракет кыламын. Ошондой багыт деле көрсөтүп берсеңер мага, элдерден пул топтоп аракет кыламын. Мондой сууну көрүп азыр чынында ыйлагым келип атат. Масыда 30 жыл центрде суу чыкпайт деген бул не деген маселе? Кандай ученыйыңар бар араңарда, жакшы окуганыңар бар. Микрофондо сүйлөсөңөр, о космоско учуруп бересиңер. А практически мына кадимки жөнөкөй эле сууну чыгарып бере албайсыңар. Сиздерден дагы бир жолу суранып кетем, Талант мырза. Сизден башканын колунан келбейт окшойт.
Себеби мен азыр практикада барып су чыгаргандарды көрүп келдим. Ал жерде сиздин дагы жардамыңыз бар. Siz şu masılıklarda oylanıp durup bizge jardam berip koyuңuzду суранамыз. Sizlerdi Kuday koldaсын. Саламатта болуңуздар.